Саламатсыңарбы. Бүгүн болсо омурткалардын катуулугуна келип чыккан ооруну карап чыгабыз. Бул көйгөй бар экен кантип билсе болот. Биринчиден таңертең менен койгондо кыймылдоо кыйын болуп, омурткаларды ойготкумуз келет. Бул чуңдардагы ооруда массаж же басым кылыңыз келсе, омуртка катуулугуна эң көмбүрүлүп ийилиңиз келет. Оору көбүнчө белдин ортосунда болуп, эң негизги белгилердин бири темурдун чектелиши жана арткаңарды артка ийгенде орун пайда болушу. Мындай учурда мануалдык терапия жана өз алдынча жасалган көнүгүүлөр жакшы жардам берет. Биз бүгүн Маккензи экстензиясын деп аталган көнүгүүнү карап чыгабыз. Бул көнүгүү йогадан кобра позасына окшош, бирок башкача жасалат. Аны аткаруу үчүн биринчи жерге жатасыз, экинчи колду ийим деңгээлине коюп, таманды бир аз четке жылдырасыз. Үчүнчү кол менен түртүп белди акырын өйдө ийесиз. Эң негизгisi белдин жана жамбаштын булчуңдарын иштебеш керек. Эгер оору пайда болсо, бул кадимки көрүнүш. Ар бир жолу 10-15% ооруну сезген деңгээлге чейин барыңыз да кайтабаңыз. Эгер көнүгүү туура жасалса, ар бир 2-3 жолу кайталангандан кийин кыймыл кеңейип, кол менен өйдө көтөрүү оңой боло баштайт. Толук кыймылга жеткенден кийин дем чыгарып, курсакты жерге тартуу менен эффектти күчөтө аласыз. Бул көнүгүүнү эртең менен жана кечинде 10-15 жолу кайталоо сунушталат. Эгер узак убакыт отуруп же эңкейип иштесеңиз, бул көнүгүү чыңалууну жеңилдетүү жардам берет. Бир нече күндөн кийин таңертеңки катуулук азайып, кыймыл эркин боло баштайт. Ден соолугуңузда болуңуз, омурткаларыңыз ийкемдүү болсун.